атым Мойсакова Улкан. Эми жашаган жерим ошо Кызыл Тоо айылы. Ушул жерге турмушка чыккам. Өзү Аксынын кызы болом. Аксынын Кызылжар айылынан болом. Анан бул талант эми бизге секин-секинден эме кылып, айылда көргөн эмелерибизди кылып, үйрөнүп, ушу согуп үйрөнүп атабыз, эме кылып атабыз жумуштарды жасап. Ушу. Негизги термени анан какманы согот кезде кайсысын именно кайсыл бар? 200 согом. Ушуларды эме кылам. Ушу заказ бергендерге үйдө отуруп өзүмдүн талантымды чыгарып эме кылам. Канча жиптен канча жипке чейинки куруп согосуз? Эми килограммына карайбыз. Мисалы, мына таар деп коебуз кыргызча айтканда. Таарга кулаштап туруп, ошо 20 метрдей кылып туруп ана согобуз. Мына үзүктүкүн деле ошондой кылабыз. 20 метр же 22 метр болот. Ушу. Согуп, мисалы үчүн даяр болгондон, терме таарларыңыз даяр болгондон ошо таардан эмне буюмдар жасайсыз? Мисалы үчүн буйрутмадан тышкары өзүңүз. Эми өзүм эме кылбайм, ошо заказ кылгандарга тигип берем. Жакшынакай кылып, көңүлүндөгүдөй кылып. Анан өзүмө деп эми өзүм кыргыз үйүм бар, эми жасайм. Алым жеткенчелик эме кылып. Анан аларга ошо курак кылам. Куракты тигем. Анан ушундай эмелерди жасап тигем да. Негизгисиненчи, мисалы үчүн мен суроомдо мындай болуп да, сиз терме таар согуп бүтүрдүңүз да, даяр болду. Андан тышкары куржун тигип коюп атты, сумка тигип атасыз, тикек тигип атасыз. Ошолорду өзүңүздүн тилиңиз менен айтып берсеңиз да, анткени мен озвучка кылгандан көрө сиз өзүңүз айтып бергениңиз жакшы да. Эми бул тикекти мен деле элдин мына той томолокко жасап чыгабыз деп заказ кылышат. Анан ошолорго тигем. Куржунду дагы ошо өзүм алып, өзүм тигип, жибин эме кылып. Ошондой кылам. Негизгисинен жип бул өкмөттүкпү же колдун жибин колдоносузбу? Бул колдун жиби, мына пахта жип. Булар эми кайнесинен калган жиптерди алып келип согуп бериң дейт. Мен ошолорду согуп берем. Пахта жип. Анан кийин бул эми алигиндей кандай десем эми шерсть жип да бул. Шерсть жиптерден согобуз. Ушул телефон салгыч кылабыз мындай кылып заказ кылганда. Ушундайларды заказ кылышат, сумкаларды заказ кылышат. Ушуларды. Бешикбонун энин канча жип менен согосуз? Эми 7 жип. 7 жип. Чекесиндегисин сырткары ортодогу гүлү. 7 жип менен согулат. Мисалы үчүн бешикбонун ушу бир кандайдыр стандарты барбы узундугунун? Ооба. 1,5 метрден 3 метр болот да. 1,5 метрден 3 метр болот. Мындай болуп. Ушундай кылабыз, ушу балдарга эме кылып заказ кылабыз. Бешикбодо түшкөн оюнун аты эмне? Бул эми кандай десем шахмат ою да. Ошондой. Азыр өзүңүз согуп аткан эмне болот бул? Бул ошо таар согуп атам. Таарга согуп берем да. Эме кылып. Эндүү экен да. Эни ошо 25-30 метр болот да буларчы. Ушундай кылып согуп